Урматтуу бекендештер, мен жаш балдарды эне менен ата өзү карасын деп дайым ушу видеого чыгып айтып келип атам да. Мисалы мага ушундай келишет, кокой мен кызым операция болуп калды, анан менин кызым ооруп калды, анан мен ошонун баласын багып турайын деп алып келдим деп айтышат да. Бул эң туура эмес. Бул эң туура эмес нерсе. Эмне үчүн? Бардык нерсе капа болуу, ыза болуу, чочуп калуу, коркуп калуу, көкүрөктө бир ызаны кармап алып жүрүү, мунун бардыгы биздин ички органдарыбыздын жакшы иштебесине алып келет да. Сиз кичинекей баланы алып калдыңыз, хорошо, ал сүт эмип атты эле, ал 8 айлыкпы, ал 1 жашпы, ал 4 жашпы, ал 5 жашпы, бул уже балада стресс кетет. Ал кандайча кетет? Стресс деген сөз ички органдан өт менен уйку без жакшы куйбай калат. Мына ошо өт менен уйку без куйбай калганда мен дайым айтып келем, адам дагы, мен айтам, адам деген завод бузулуп калат деп коем да, тамашалапчы. Демек, сиз небереңизди, келиниңизди аяп, кызыңызды аяп, балаңызды аяп, кокой бул иштеп келсин, кокой бул акча таап келсин деп жөнөткөнүңүз менен алар акчаны таап келет, бирок келгенде бала оорукчан болуп калат. Бул мен практикама таянып гана айта алам. Албетте бардык нерсе Кудайдан, бирок Кудай таалам себебин туура жасап жүргүлө деп атпайбы? Силер туура эмес жасап атасыңар, силер туура эмес кылып атасыңар. Неберени алып калуу бул ички дүйнөсү стресс болот. Ал ойлойт, тайнесин ээрчип, себеби тайна чай берип атса, тайна нан берип атса, ушул адам жакшы турбайбы деп, ошону ээрчип алат апа деп. А самом деле ички дүйнө застой болуп туруп калат. Ошол застой деген сөз өт баш жакшы куйбай, өт баш уйку без жакшы куйбай, ал куйбай калса ичегилерге кетет, ичегилер барып туруп аортаны кысат, аорта барып туруп кайсы органдардын тушунда, кайсы органга тушундагы аортадан кеткен майда кан тамырлар кысылып калган болсо ичегин айынан, ал органдар пайда ооруй баштайт. Демек, эң негизгиси туура түшүнүңүздөр, жаш баланы, деги эле баланы эне менен ата өзү карасын. Эне тууба кылдым, эч ким оорубасын, төшөктө жатып калса дагы жанында чуркап жүргөн бала сонун өсөт эненин жанында. Анан кийин аны аяп, анан кийин коконан бул ооруп атат деп баланы алып кетип калбагыла. Эч качан. Мен кыргызга айтам да, не только кыргыздар, дайым эле ошо кыргызстандыктар, мекендештер деп айткым келет. Сен орус болосуң, кыргыз болосуң, өзбек болосуң, татар болосуңбу, балаңды эч кимге бактырба. Балаңды өзүң бак, өзүң условияң жок болса да өзүң бак, потому что бала сенин жаныңда бактылуу өсөт. Ушуну эң туура түшүнгүлө. Эне тайне менен тайта, чоң ата менен чоң эне, бала көй болбостон баланы бергиле. Эне менен ата өзү карасын. Эч качан силер карабагыла. Себеби силер аларды өсүп атканда, ошол мезгилде билинбейт, бирок 10 жашка барганда, 15 жашка барганда анан оорулар чыгып атпайбы? Сураштырда келсең, сөзсүз ушундай бир бала ата энеден алысыраак өсүп калган мезгил болуп калат да. Ошол ооругап келет экен. Урматтуу мекендештер, ар бир улут өзүнүн улутун, өзүнүн уруусун сактайм десе, балаңарды өзүңөр карагыла, кызыңарды өзүңөр карагыла. Мен сиздерге ден соолук каалайм.